Салам достор. Аркамда Оптимет деген больница. Бул жерде биздин кыргызстандык Бакыт байке жалпы хирург болуп эмгектенет. Ичкери кирип Бакыт байке менен таанышалы. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Жакшы отурасызбы? Бакыт байке, азыр биз микрофон тагалы, кайра келебиз. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Rahmat çakırganınız için. Biz Tekirdağ'a gelip sizdi jana Aybek Мырзаны зиярат кылып кетели сөзсүз деп биздин көрүүчүлөргө тааныштыра кетели деп. Канча болуп калды бул жакта баштаганыңызга? 2 айдай болуп калды бул жака баштаганыма. Дагы жаңы баштадык. Куттуу болсун. Рахмат. Акырын иштеп баштадык. Бул больница бардык эле бөлүмдөр бар окшойт. Бардык эле бөлүмдөр бар. Многопрофильный больница. Жакын бир айда дагы уже мемелер ачылып баштайт. Medical oncology, онкология ошол келгенде уже бардык дарыгерлер болот. Мен чыгабыз үстүгө. Бияктан чыгабыз. Биздин көрүүчүлөргө кыскача өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Менин атым Бакыт Манкиев. 2010-жылы медакадемияны бүтүрдүм. Андан кийин 2 жыл Бишкекте улуттук хирургия борборунда 2 жылдык ординатураны өттүм кайра. Андан кийин эмне кылам, каяка иштейм деген ойлор келгенде Турция жөнүндө угуп калдым досторумдан. Ошо Турцияга келдик 2015-жылы, 2 жыл ординатурадан кийин. 2 экзамен тапшырдык. Бириси защита диплома деп коет, ошол сыяктуу, экинчиси ТУС деп коет. Анан 2 тил сынагын тапшырдык. Бириси түркчө тил, бириси англисче тил. Ошол результаттар чыккандан кийин Анкарада Дыш капы Йылдырым Беязыт эйтим араштырма деген больницада кайрадан 5 жылдык ординатураны өттүк. 5 жыл. 5 жыл. Буюрса жакшы эле үйрөндүк. Билим берүү системасы жакшы эле бул жакта, жакшы эле үйрөтүштү. Аны бүтүргөндөн кийин Афьонга барып 6 айлык дагы окууга окудум. Ал баягы эндоскопиянын дагы бир үст тереңдетилген РПХГ деп коет. Баягы өт жолдорунда таш алуу, өт жолдорунда диагноз коюу, өт жолдорунда проблемалуу болгон больнойлорду тереңдетилген эндоскопиялык бир курс өтүп келдик. Аны бүтүргөндөн кийин 2 жол бар эле. Бириси Турцияда мамлекеттик больницаларга барып иштөө. Экинчиси частный больницаларга барып иштөө. Азыр учурда ошо Стамбул жанында Черкескөй деген шаарга Оптимет деген больницада иштеп баштадым. Буюрса 2 ай болуп калды. Жакшы эле шүгүр башталды. Биз баягы ординатура убактыңыздан бир канча суроолор бар эле. Мисалы, сиз хирургия бөлүмүндө, хирургия аябай баягы иерархия катуу сакталган бөлүмдөрдөн дешет. Көрүүчүлөр дагы көбүнчө ошо ТУСка даярданып жүргөндөр же медиктер болгон үчүн алар дагы же хирургиябы же терапиябы ушунун ортосунда калышат. Ким хирург боло алат, ким хирург боло албайт? Хирургия тура эле бул жакта иерархия. 5 жылдык ординатурада ар бир циклда бир жаңы баштаган ординатор эң ылдыйдагы позицияда болот. Эң чоңусу баш ассистант деп коет, баш ординатор. Баш ординатор бардыгы менен бардыгын контролдойт. Ал иерархия жашка карабайт, Жашка карабайт. Сенден чоң болсо дагы аны байке дешиң керек. Жашы кичине болсо дагы аны байке дешиң керек. Сенден 5 жаш кичине болобу, 10 жаш кичине болобу карабайт, байке. Сенден мурун баштаган үчүн уже сенден чоң эсептелет иерархияда. Алардын айтканын берген приказдарын сурабай аткарасың. Бүт жасаган иштериңди кайрадан барып отчет бересиң. Баягындай армейский дисциплинада эле да. Хирургиянын оор тараптары
Биринчи жыл баштаганда 15 нөөбөттөн дежурстводан башталган. Калгандай болот. Bir gün дежурстводасың, эртеси күнү күндүз дагы иштейсиң, кеч үйүңө кетесиң, эртеси күнү келип кайра эле ошо цикл. Бул цикл 6 айдай кайталанган. Анан 6 айдан кийин астыңа бирөөлөр келгенден кийин, астында жаңы баштаган ординатордон кийин бир аз жеңилдей түшөсүң. Бирок ошентсе деле хирургия аябай эле оор, кимдер барыш керек. Чыдаймын мен, бул оорчулукка чыдаймын. Түнү күнү уктабай иштей берем. Түнү чалып калса да туруп жөнөп кетем. Анын ошонун баарына чыдам катылам десе, ошолор хирургияга барса болот. Мисалы биз Айбек байке менен да сүйлөштүк да, ал да ушундай эле шарттарды айтты да. Анда хирургиянын окугандын плюстары эмнеде? Хирургиянын окуган плюстары, мисалы, көбүнчө хирургияда мондай сөз бар. Так диагноз кое албайсың, бирок так лечение кыласың дейт. Мисалы, бир бейтап келди, ага диагноз кое албадың, ичин ачып көргөндөн кийин диагноз так койдуң, койгондон кийин уже ал больнойду, ал пациентти уже точно лечение кыласың. Жыйынтыгын сразу көрөсүң. Жыйынтыгын сразу көрөсүң. Операция кылдың, бир орган өтүндө ташы бар болобу, ашказанда түмөр, ашказанда рак болобу, ошо жыйынтыгын сразу көрөсүң. Терапия, менин оюм, менин пикирим, узун наблюдение керектирген пациенттер келет көбүнчө. Хронический. Хирургияда кыз келиндер барбы анда мындай шарттарда иштеше алган? Бизде ординаторда жүргөндө 20 кишидей болчук, анын 4-ü кыз болчу. Алар дагы биздей эле болуп калгандыр, эркектей эле характерлер биздей эле болуп калган. Түнү күнү биз менен чогуу эле жүрүп, аралашып эле иштеп жүрүшөт. Эч баягындай мен чарчадым, мен кызмын, андай эч кандай андай жеңилдик жок аларга дагы. Биз кандай иштесек, алар да ошондой иштечү, эркектер кандай иштесе. Түшүнүктүү. Ал эми азыр частныйда баштадыңыз. Бул жакта эми шарттары башкача болсо керек. Частныйда жакшы шарттары, ошондой спартанский шарттар жок. Жок, андай жок. Айда бир жолу, бир жума ургентный врачсың хирургия боюнча. Күндүзү поликлиника кыласың, больной чыгып калса, операция кылып, дагы жеңил шарттар, дежурстволор жок. Иш шарттарын өзүңө жараша түзүп алсаң болот. Частныйдын анын ушундай плюстары бар. Мисалы, бул жакта ординатура өтүп аткан кыргыз дарыгерлер аябай аз айлык алышат. Айлык деп айтылабы билбейм, аз алышат деп билем. Бирок жеке секторго өткөндөн кийин дагы ал ушундай уланабы, түрктөрдө айырмаланабы? Мисалы, сен иностранецсиң, сен азыраак айлык берем дешеби? Ошо ординатурада жүргөндө биз 2 эсе, кээ бир учурларда 3 эсе аз алчык айлык. Анан дежурствонун акчасын алчык. Бул жактын гражданине караш жараган эме салыштырганда, частныйга өткөндөн кийин андай нерсе жок. Өзүң конкреттүү түздө сүйлөшсөң болот. Мен мончага иштеймин, мен мыналарды жасаймын. Бул операциялардан мынча проценттен же монча акчасы мага алыш керек деп өзүң келишим түзөсүң. Ошого жараша иштейсиң. Кандай келишим түзсөң, иштей бересиң ошого жараша. Частныйда андай иностранец деген түшүнүк жок. Турцияда жаңы баштаган жалпы хирургдар канчадан баштап айлык алышат, канчага чейин бир сан айта аласызбы? Бул шаарга карап да өзгөрөт. Чоң шаарларда көбүрөөк айлык беришет, кичинерээк шаарларда аз беришет. $2,500 жаңы баштаган врачтар үчүн $2,500 баштап 5.000-ге чейин, мен билишим 5.000-ге чейин айлык алса болот. Плюс баягы премиялар менен. Плюс пациент ишиңе жараша канча иш кылсаң, ошонун премиялары. Бул Турциянын стандартына жакшы эле айлык болот. Ооба, Турциянын стандартына жакшы эле, Кудай шүгүр жетиштүү эле болот. Бир аз топтосоң да болот. Сиз бул жерде жаңы баштадыңыз. Канча дагы Турцияда каласыз же Кыргызстанга кайтканы пландар барбы келечекте? Кыргызстанга эртең менен туруп күндө эле Кыргызстанга кетким келет.
Кыргызстанга окуп бүткөндөн Кыргызстанга да барып келдим. Частный больницалар менен да сүйлөшүп келдим. Мамлекеттик больницалар менен да сүйлөшүп келдим. Биз үчүн дагы деле условиялары бир аз шарттар жетиштүү деп айта албайм, бирок эми биздин частный Кыргызстанда частный больницалар өнүгүп жакшы өнүгүп келатышат. Баары бир ошондо деле шарттар толук болбой жатат. Бул эмне шарттар? Айлык шарттарыбы же операционныйдын немесиби, камсыздандырылганыбы? Айлык шарттары да шүгүр Кыргызстанда деле жашасаң болот, жакшы эле, баары жакшы эле, жаман эмес. Сенин бул жакта үйрөнүп барып ошолорду жасайм деген үчүн мисалы ошого шарт жок. Мисал келтирсем, бир ашказан рагын операция кылайын мен. Кылгандан кийин бул пациенттерге анын так операциядан кийинки канчанчы стадиядагисин диагноз коюш үчүн патология керек, гистология керек, ошол жетишсиз. Андан кийин бул пациенттерге радиотерапия керек болот. Ал дагы бизде жетишсиз болуп атат. Аппарат болсо деле специалист жок болуп атат дейли. Специалисттер болсо да биздин тилибизде же кандай биз баш айтайын, анда бир бейтапты аябай сонун операция кылсаңыз деле кийинкиси болбогон үчүн кайра эле рак өсүп кетиши ыктымалы бар. Ал аябай сонун операция кылдың, баары жакшы өттү. Бунун эле иш бүтүп калбайт. Бунун иш бүтүп калган үчүн сөзсүз түрдө бул 5 жылга чейин бул кандай гана рак болбосун 5 жылга чейин сөзсүз түрдө чакырып контролго чакырып турушуң керек. Обязательно сөзсүз түрдө радиотерапия керек бизге Кыргызстанга, и патология, жакшы патология курулуш керек. Ошолор болбогон жетишсиз дебейли, жетиштүү эле жакшы эле өнүгүп келатат. Баары бир деле бир аз бар бизде. Ошон үчүн барып Кыргызстанга барып иштейм деген кыял менен эле жүрөм, күндө туруп эле кетким деле келет. Мен барып иштегенден кийин деле бул бир бейтапты толугу менен лечение кыла албасам, ал мен жасаган операциянын пайдасы деле калбай калып атат. Түшүнүктүү. Демек, ошол шарттар курулганда анан ойлонуп көрсөң, азырынча бир убакыт жок экен да? Ооба, убакыт жок. Анан дагы бир тарабы бар. Мисалы бул жакта жалпы хирург деген кайсы көп органдарды карайт. Бул жак бир аз башкача система дейли. Зобду карайт, аялдардын көкүрөк бездерин карайт, боорусундагы безди карайт, анан бүт, ашказан, боор. Бизде болсо мондой, Кыргызстанда буну онкологиялык эмес ооруларын жалпы хирургдар караш керек, онкологиялык болгон ооруларды онкохирургдар караш керек деген бөлүнүү бар. Бул жакта андай эмес. Жалпы хирург бул бир органдын онкологиясын да карайт, онкология эмес ооруларын да карайт. Ошол бизде дагы бир аз проблема. Бул жерде жалпы хирургиялык илдеттердин баары эле операция жасалат. Ооба, баары эле жасалат. Кыргызстанда билесиз, бизде чет мамлекетке дарыланууга чыккандар көп. Анан мисалы бул жакта чет мамлекеттик пациенттерди кабыл аласыздарбы, кайрылышса болобу сизге? Болот, кайрылышса болот. Бир гана орган алмаштыруу операциясы жасалбайт, анын дышында баардыгы эле жасалат. Келишсе болот, колдон келишсе жардам кылабыз. Главврачтар менен да сүйлөшүп койгом, 1-2 пациент келип кетти. Мындан кийин кыргыздарга өзгөчө скидка кылып бересиңер десе макул дешти. Пациенттер келсе болот. Биз сөзсүз эле жалпы хирургия эмес, башкалар деле келсе деле скидка кылабыз дешти. Башка бөлүмдөргө деле келишсе болот, колдон келишсе жардам кылабыз. Башка бөлүмдөргө сиз аркылуу кайрылышса болот. Болот. Сонун. Бакыт Байкенин байланыш данныйларын биз ылдыйга жазып коебуз. Кайрылсаңыздар болот. Бул жерде келип кеткен кыргыздар болдубу? Жакын арада бир эже келип кетти. Буйруса жакшы операциясы илгиктүү өттү. Выписка кылдык, үйүнө кетти. Бизге кимдер кайрылса болот? Баардык больнойлор кайрыла берсе болот. Аларды мисалы Текирда аэропорттон бир аз узаараак калат го. Аны да сүйлөштүк главврачтар менен, директор менен. Аэропорттон тосуп келебиз дешти.
Бардык шарттар түзүп беребиз дешти. Кыргызстандан пациенттериң, жакындарың болсо чакырып Турцияга келсек, бир кыргыз тилинде сүйлөгөн дарыгер болсо эле Кыргызстанда жүргөндөй эле болсо керек анда. Ол аябай жакшы болот. Неге дегенде бул жака келгенде тил проблемасы башталат, же өзүн жакшы түшүндүрө албайт, же Кыргызстандагы результаттарын алып келгенде окута алышпайт, аны которуш керек болот. Бир тилин билген дарыгер болсо абдан ыңгайлуу сиздер үчүн дагы. Жакшы. Сонун Кудай сактасын, бирок кандайдыр бир себептен улам Турцияга дарыланууга келиш шарт болуп калса, жалпы хирургиялык бөлүмдөн жана башка эле бөлүмдөрдөн биздин Бакыт байке менен кеңешсеңер болот. Уруксатын берди, байланышта ылдыйга жазабыз. Чоң рахмат байке. Силерге да чоң рахмат. Көрүшкөнчө.